Сендер толтырбайсыңар. Түзөнү ортого. Жолдош полковник. Экинчи мен 3-чү караул нөмөр тапшырууга тизилди. Баяндаган караул башы лейтенант Урматбек уулу. Саламатсызбы жолдоштор? Оңуз, жолдош, полковник. Эркин тур. Эркин тур. Бизде жумуш эртең менен бизде развод 8:30 башталат. Караулдун беттешисинде болот. Эки караулдун беттешисинен кийин 9-дан 10-го чейин строевой подготовка занятиябыз. Андан кийин окуу сабак бар. Окуу өзүбүздүн күн тартибине бекитилген планыбыз менен сабак өтөбүз өз курамга. Предмет пожарная тактика. Тема номер 5. Боевые действия пожарных подразделений. Сотрудниктики ар бир өзүнүн сабактары бар. Мисалы пожарный тактический подготовкада, мисалы мен өткөрөм, техниканы боюнча болсо начальник караул сабагын өтөт. Техобслуживание деп коет, аны старший техник менен начальник караулдун беттешисин өтөт. Профилактика деп коет, биздин инспектор балдар опыты алдын алуу боюнча бөлүк бар. Ошо экинин балдары профилактика боюнча өтүшөт. Гражданский защита боюнча болсо биздин өзүнүн сотрудниктерибиз бар, гражданский защита боюнча. Биздин сотрудниктердин өзүнүн баягы күн тартибине ылайык отработка норматив деп коет бизде. Отработка нормативти мисалы биздин башнябыз бар, ошо башняда биздин штурмовка, биздин 3 лестница бар, ошо штурмовка, трехколенка деген лестницалар бар. Ошолордун мисалы расписание отработка нормативде кайсы түшсө, мисалы штурмовка түшүп калса, биздин сотрудниктер барып отработка нормативти боевкасын кийип, өзүн даярданып, өзүнүн нормалары бар. Мисалы 1-чи этажга канча мүнөттө чыгыш керек, 3-чү, 4-чү этажга канча мүнөттө жетиш керек, мисалы штурмовканы канча мүнөттө чуркап барып илиш керек, өзүнүн нормалары бар. Ошо нормаларды менен каралып сабак өтүлөт. Жумушта бизде мындай эме жок, мынчадан мынчага чейин иштейбиз деген жок. Бизде круглый сутка иштейбиз. Круглый суткада бизде ар кандай вызов болуп калышы мүмкүн. Мисалы повышенный объекттер деп коет, жанагындай көп элдер жүргөн жерлерде номер bis 1 деген бизде эме бар, ошол берилип калышы мүмкүн. Номер вызов 2 дегендер бар, чоң повышенный объекттер бар, мисалы чоң ооруканаларда, көп элдер жүргөн жерлерде мисалы ошондой берилет. Мисалычы номер вызов 2 деп айтылат. Водительдер толтырбайсыңар. Первый звонок поступает на 101. После обработки информации определяют район выезда и звонят нам. И мы высылаем боевой расчет на пожар. У нас по-разному. Иногда бывает без выездов, иногда 3, 4. Ну, самое большее у нас 8. В какое время больше вызовов? По-разному. Вечером, может даже и днем иногда у нас бывает. Летом у нас днем много выезжаем на сухотраве. И зимний период у нас короткое замыкание, пища на плите. Почему вы выбрали эту профессию? Давняя мечта, детство. Хотела быть спасателем, всегда хотела спасти кого-то там. И, конечно, по стопам родителей. У меня отец работал, брат, братья. Бул бизде эме аппарат сжатого воздуха деп коет. Мунун керектелиши бул өрткө киргенде мындай дем алууга мүмкүн эмес учурда түтүн болуп турганда ушуну кийип киребиз биз. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения деп коет. Бул ичинде кысытылган аба бар. Эртең менен келгенде постоянно ушуну текшерип алабыз өзүбүз. Азыр аба кетип атат. Ушинтип биз ушинтип бий болуп, муну аябай түтүн, коюу түтүн болгондо, өрттөнчү түтүн, дым болгондо ошондо ушуну кийип иштейбиз да. Бул биздин
өпкөбүзгө, өзүбүздүн уламып калбашыбызга, көзүбүздү сактоого түтүндөн отравление болбогонго атайын даярдалган. Мен өзүм кичинекей кезимден эле пожарный болгум келчү. Мен өзүм билбейм, аябай жакшы көрчүмүн. Пожар элге жардам бересиңби же болбосо ушундай сооп иштеп, мечит көрүп жүргөндө сооп иштеп койчу да бул тиги. МЧСти сооп иштеп. Ошондуктан өзүм дагы ошонун окуусун окугам. КГУста Насир Нисанов атына курулуш транспорт жана архитектура университетинде 5 жыл очно окугам. Өрт коопсуздугу кафедрасын бүткөм. Андан кийин ушу жумушка киргем да. Көп эле өрт болгон, бирок эң биринчи мен нулевой деп коет, тиги өлүк чыкканды айтайын. Эң биринчи чыкканы ушу кайчы 3-чү микрорайондо квартира күйүп, орус кемпири жашайт экен. Анан ичи задымленный да, дым басып калган, капкара көрүнбөйт. Аппараттарды АСВ, аппарат сжатого воздуха деп коет. Аппараттарды кийип, командир артынан эле мен кирип баратып, андан кийин жумшак болуп кетти да, мындай ичине баскандай болду. Анан кийин айттым, командир маякта бирөө жада окшойт деп эледим депчи. Анан карасам киши орус кемпир экен. Апыста уже өлүп калыптыр. Ошол эң биринчи эметкен болгондо, биринчи өлүктү көргөнүм, биринчи мындай бир аз жүрөк лук эткен деп коеюнчу. Коркуу сезим болгон бир аз. Бизде БОП деп коет, боевая одежда пожарного, мындайча айтканда, өрт өчүрүүчүнүн күжүрмөн кийими. Бул кийим ысыкты жакшы өткөрбөйт, суу өткөрбөйт, ичин байкасаңыз. Суу өткөрбөйт, ысыкты өткөрбөйт, ысыктан сактайт бир аз болсо дагы. Кираги бул дагы эме. Өрт эң керектүү нерсе бул эме да. Өрт учурунда биз ар кандай эмелерди кармайбыз, жылдырабыз, разбор кылабыз, ошондо колду күйгүзүп албаш үчүн ысык темирлерди кармалабызбы, ушу кираги. Ошого багытталган кираги. Атайын өрт өчүрүүчүнүн колгабы. Бул сапайга атайын ушу менен мына бутубузга ушуну кийебиз. Бул аябай сонун, суу кирбейт, ысык өтпөйт таманынан. Булардын баары жаңы, буюрса жаңыланды кийимдерибиз. Сиздин ошол өрт өчүрүүчү болуп иштегениңизге үйдө ата-энеңиз кандай карайт? Кандай жакшы колдойт албетте. Өзүм сүйгөн жумушум менен иште дейт. Сүйөм бул жумушту.